ilk okugan yıllardı estesin. Жаңы Алай айыл аймағындағы шайыр апалар бышырып жатқан сүмілік. Мында нават, мейіз сияқты ашықча қошылмалар қолданылбайт. Чынығы сүмілік дал ушундай 3-4 күндік өнгөн буудайдан ғана жасалат дешет. Алеми ширин болушу үчүн биринчи суусун куюудан мурда абдан кою болгонго чейин аралаштырып, шоколад сыяктуу кылып алышат. Андан соң гана суу куюлат. Башкалар сыңары 7 жолу эмес, 4 жолу гана суу куюп таш салынат. Aldık. Ondan keyin buğdaydı tarttırıp gelip suga çılap, bağında süzüp, barın tayarlap alıp durup, anan ile kichine may koyup durulur, üstüne bayağı birinci süzülgöndördü koyup durulur, undan salıp çayıp durulur, kichine may koyup koyduk. Oşo menenle kaynatıp dağız. Yarım kilo janak salıp koyduk. Anan navat, pan işteke salbadık. Oşo may menenle su janak, taş var. Жаңалайдын шайыр апалары сүмөлөктү гана эмес, улуттук баалуулукту дагы жаштарга жеткирүү аракетинде. Уюштуруу иштерин колго алган аялдар кеңешинин төрайымы Замира Назармаматова атайын өзү жасаган терме өнөрүн алып келген. Сүмөлөк бышканга чейин көп убакыт алгандыктан, ал аралыкта жаштарга унутулуп бараткан өнөрдү үйрөтүп отурду. Эртең Ноорузга карата аялдардын бир эсине салып коеюн деп кичине ушуну атайын уюштурдум да. Мынадачы. Эме болсун деп. Бул жака келгендер дагы көрсүн деп көрсүн, улуттук ушундай буюму бар экен билсин деп атайын. Бүгүн неме кылса баардык балдар да кызыгып атышат. Бул кандай эме деп чындырбы. Жаш кыздар сумка токуса болот, будачы. Ушундай кылып. Бешиктердин балдарды неме кылганда бөлөгөнүнө кылса болот. Көп кыздарга үйрөттүм. Баардыгы эле ушундай кызыгып үйрөнүштү. Айылдын кечинде уюштурулган Норуз майрамы шайыр апалардын ыр тамашасы менен коштолду. Алты бакан селкинчек тээп, аруу каалоо тилектер айтылды. Быйылкы жазда дыйканчылык мол болсун деп тилек айтышты. Көчө айылыңар менен тынч болгула. Дыйканчылык жакшы заман болсун. Андан сырткары ошол спорттук иш-чараларды милдеттүү түрдө өткөрөбүз. Спорттун волейбол, футбол түрү боюнча аркан тартыш, анан ыр кеселерди уюштурабыз. Анан майрамдык негизи ошол Жаңылай айылында 18-нде пландаганбыз. Алай районуна караштуу Жаңылай айыл аймагы жаш айылдардын катарын толуктайт. Ага карабастан тургундар коомдук иштерге активдүү катышып, майрамдарды ынтымакта, биргеликте өткөрүп келишет. Аны аялдар кеңеши жана шайыр апалар колго алып, коңшу колоңдордун ынтымагын ушундай иш-чаралар менен бекемдеп турушат. Жаш айылда биздин айыл жанан ошо жаш айыл деп жакшы кылып уюштурайлы эже деп элге кичине болсо да унутулуп кетип аткан нерсе кичине эстерине түшүп неме кылсын деп ошондой кылдым. Анан Köyündün gekbey çirkinay, ayıldı salkın geçleri. Роза Акматжан кызы, Жылдыз Кадырбаева, Ош ТВ. Ayıldı salkın geçleri.